Чаткал району Сымсары жалпы орто билим берүүчү мектеби. Саламатсыңарбы? Тажиктин тузун таткансың, таалайдын тузун тапкансың, айтылуу өзбек элине акылың менен жаккансың. Бүгүнкү сабагыбыз мамлекеттик жана коомдук саясий ишмер Исхак Разаковго арналат. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Исхак Разаков. Тема: мамлекеттик жана коомдук саясий ишмер Исхак Разаковго 110 жыл. Бүгүнкү сабагыбыздан Исхак Разаковдун өмүр баяны жөнүндө маалымат аласыңар. Улуу инсаныбыздын коомдук саясий ишмердиктери, коомдогу ээлеген орду жөнүндө биле аласыңар. Исхак Разаковдон үлгү алуу менен адилеттүүлүккө, чынчылдыкка тарбиялануу менен мекенчил сезимиңерди ойгото аласыңар деген ойдомун. Исхак Разаков 1910 жылы азыркы Лейлек районундагы Коросан кыштагында туулган. 1918 жылдан Хоженттеги балдар үйүндө тарбияланган. 1931 жылы Ташкенттеги педагогика техникумун, 1936 жылы Москвадагы Пландой институтун бүтүргөн. 1936-38 жылдары Өзбек ССР мамлекеттик пландоо комитетинде экономист, төраганын орун басары, төрага. 1946-1950 жылдары Кыргыз ССР министрлер советинин төрагасы, 1950-1961 жылдары Кыргызстан компартиясынын борбордук комитетинин биринчи катчысы болуп иштеген. 1948 жыл балыкчы шаары салтанаттуу түрдө жаңы төшөлгөн темир жолуна келген алгачкы поездди тосуп алды. Ири объектинин ишке берилишинин урматына майрамдык иш-чарада жергиликтүү тургундар, куруучулар жана элдик комиссарлар кеңешинин төрагасы Исхак Разаков катышат. Кичинекей тоолуу өлкөнүн жетекчиси жаңы темир жолунун жаралышына өзгөчө көңүл бурган. Курулуш иштери 8 жылдай жүрүп, согуш маалында да өтө катаал шарттарда да токтогон эмес. Бул тоо капчыгайынын сейсмокооптуу аймагында жол салуу өзгөчө тажрыйба эле. Курулуш иштеринде 10 миңдеген эмгекчилер катышкан. Мындай эрдикке аларды шыктандырып турган Кыргызстандын өкмөтүнүн башындагы Разаков эле. Жылдардын башында Хрущевдун убагында Исхак Разаков төбөлдөрдүн каарына калат. Токумачылардын чуулгандуу иши анын бардык жетишкендиктерин сызып таштайт. Разаковду да паракорлукка, эл аралык тилектештигинин аздыгына, катуу катачылыктарга айыпташат. Кыргызстанды курууга бүт өмүрүн арнаган адамдын изине түшөт. Анан Москвадан бир майда кызмат беришет. Ал 79 жылдын мартында мекенинен алыс бөтөн жерде көз жумган. Разаковдун иштеринин актыгы кийинки жылдарда гана далилденди. Көз өткөндөн кийин. Сен таза болсоң, мен таза болсом, коом да таза болот. Исхак Разаков. Анын башкаруусунун алдында курулган темир жол ал убакта жаралган энергетика, өнөр жай жана инфраструктура объектилери менен катар ушул күнгө чейин Кыргызстан калкына кызмат кылып келет. Разаковдун өлкөнүн өнүгүүсү үчүн кошкон салымы азыр баа жеткис деп айтып келишет. Ак жолдон такыр тайбастан, акыйкат үчүн таймашкан, айыпсыз сендей көсөмдү алысты көздөй айдашкан. Кыргыздар жаркын тарыхый инсандарга бай. Уул кыздарыбызга, урпактарыбызга керес. Барктагыла, бул биздин тарых.